Ардактуу замандаштар, мынакей биздин да эфирибиз алдыга бараткан кезде азыр оюнду бир аз токтоп туралы, анткени бизде мынакей буюрса конок менен маек төрмөгүнө да кезек келип жетти. Алгач эле биздин сыйлуу коноктон сыра кетсек, Гүлиза. Жакшы болот. Демек биздин Куттустан сыйлуу коногу Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун жетекчиси бир гана сенсин Япон кереметинин сыры китебинин автору сүйүктүү агайыбыз Нуржигит Кадырбеков мырза. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Кутман таңыз менен. Кош келипсиз. Жакшы салып келдиңизби? Рахмат. Маанайыңыз кандай дегиле агай? Кудайга шүгүр. Келиңиз. Биздин калың журт элибиз менен телекөрүүчү менен саламдашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ордо Ошко келген абдан кубанычтамын. Мен ар бир жол келгенде байкайм да, Ошто бир береке бар. Убакытта деле, ырыскада деле, тамакта деле. Айтор келген сайын мындай көңүлүм көтөрүлөт өзүнчө. Бир ыстарасы сыктап коет өзбек туугандарчы. Ушундай бир жер да. Ошого абдан кубанычтамын. Чынын айтканда биз деле сөздө биздин студиябызда көрүп жатканыбыздан аябай кубанычтабыз. Ал эми биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, эгерде биздин Нуржигит агага сурооңуздар же каалоо тилегиңиздер болсо, сөзсүз түрдө бизге түз байланышка чыгып берсеңиздер болот. 0 код аркылуу 56355 номерин жана дагы 551 код аркылуу 370077 сиздер менен бизди катарлаш, сапарлаш кылууга даяр. Анда биз маекте баштайбыз. Мынакей Нуржигит ага, сиз Японияда, андан сырткары башка дагы өлкөлөрдө көп жүрөсүз, алар менен элдер менен учурашып, маданиятын дегеле бардык багыттарын үйрөнүүгө дагы аракет жасап көрөсүз. Эми айта тургансың, ыймандуулук жаатында биз башкалардан алчу эмнелерибиз бар? Же бере ала турган эмнелерибиз бар? Адебиз, будебиз баягы элибиздин эмнегедир кемчиликтерин айта беребиз да, пейил бузулду, анан антип кеттик, мынтип кеттик. Бирок чын-чынына келгенде биздин элде бир өзгөчө ыйман бар. Анткени дүйнөнү анча-мынча өлкөлөрүн кыдырып келбедикпи? Мисалы, такыр баягы Кудайдан кабары жогу деле уялганды билет да. Уят деген бул чоң бакыт экен да, чоң ыйман экен. Ошон үчүн ыйманды кайсы бир деңгээлде башкалар бизден үйрөнсө болот. Улууну урматтоо, кичини ызаттоо, андан кийин баягы тууган тушкан менен мамиле деген. Япондордун эми адеп акылы абдан жакшы. Мисалы, аларда эң эле көп колдонулган эки сөз бар. Бири сумимасен, экинчиси аригато. Бири кечирип коюңуз деген сөз, экинчиси рахмат деген сөз. Ушул эки сөз менен баарын чечип коет да, аркасынан барып сүзүп алсаң деле, бир койсоң деле бурулуп туруп сенден кечирим сурап коюп кете берет. Ошон үчүн булардын сабырдуулугу, адептүүлүгү, вакытка тактыгы жакшы, бирок ыйман жагынан бизден үйрөнсө болот. Демек ушундай. Сонтур. Чоң рахмат. Анан көп эле маектериңиздерде көп маалыматтардан окуп калабыз убакыт жөнүндө. Абдан көп токтолосуз дегеле убакыттын туура пайдалануулугу, сарамжалдуулугу, Анан дагы биз билебиз, сиз убакытты да үнөмдүү пайдаланып, көп ийгиликтерди, көп жетишкендиктерге да жетишип келесиз. Мына ушул тууралуу дагы бөлүшө кетсеңиз, Айым ошо сиз айткандай, сиз ойлогондон да жакшы адам болсун, насип кылсын, ушинтип коюш керек экен. Убакыт деген бул эң чоң капитал, эң чоң байлык. Мен дайыма айтам, убакыт бул акча деп коет, акча эмес. Анткени акчаны эртеңке калтырып колдонсоң болот, убакыт бүгүн бир келди, бир кетти, ошо менен кайра келбейт да. Ошон үчүн акыретте деле ошол сурак эмнеден болот дейт, убактыңды кандай колдонуң деп ушундан болот экен. Экинчиси, жаштыгыңды кандай колдондуң, ырыскыңды кайдан таптың, акчаңды кайда короттуң, эмнени жедиң, алган билимиңди эмнеге пайдаландың деген суроолор болот экен. Көрдүңүзбү? Ушул 4 суроонун экөөсү убакыт жөнүндө да. Ошон үчүн убакыттын бул акысын бериш керек экен, майын чыгарып аткарыш керек экен. А точкадан Б точкага чейин бир максатың болбосо, мындай каңгып жүрө берет экенсиң да. Ошон үчүн убакытты сарамжалдуу пайдаланышты жараткан ар бирибизге насип кылсын. Эң эле бир чоң ысырапчылык бул убакытты ысырап кылуу да. Пайгамбарыбыз деле ушундай хадиси бар экен. Кудай Таала берген эки чоң ырыскы бар, ошонун кадырын билбейсиңер. Биринчиси убакыт, экинчиси ден соолук деп. Анан качан ушулардын колдон үзүлгөндөн кийин анан кадырын билип калат экенсиң да. Мына мен кечээ эле мектепти бүткөндө болдум эле, 22 жыл болуптур мектепти бүткөнүмө. Демек убакыт бат өткөнү байкалбай да калды, Ушундай бат өтөт экен да. Ошон үчүн эгер өзгөчө жаштар кайтарым ушул убактысын текке кетирбесин. 3 багытта өнүгүштү сунуш кылам. Биринчиси интеллектуалдык жактан, экинчиси руханий жактан, үчүнчүсү физикалык жактан. Ошол үчөөнү убакытты бөлүштүрүп, интернетте азыраак отуруп, Facebook'та азыраак карап, Instagram'да азыраак карап, жөн эле убакыт текке кетирбесин да. Анткени ысырапчылыкта жакшылык жок, ал эми мындай аракетчилдикте дайыма жакшылык бар. Албетте, мынакей экономикалык каатчылыкка салыштырмалуу биздин руханий, жан дүйнө каатчылыгы бул өтө оор деп айтып коюшат. Бул да болсо кашкайган чындык. Ал эми сиздин билебиз, Япон кереметинин сыры, анан дагы бир гана сенсиң, ант аттуу чыгармаларды дагы жазып, калың журтунга сунуштап келе жатасыз. Көптөгөн окурмандарды дагы жакшы бир кызыгуусун жаратып келе жатасыз. Эми айтайын дегеним, чыгармачылык жааттан дагы кайсыл китептин же болбосо кандай чыгарманын үстүндө иштеп жатасыз? Азыр
мамлекеттик кызматта жүрдүк. Азыр деле ыйман фонду мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев түзгөн фонд. Бул фонд болгону менен иш жүзүндө бул деле мамлекеттин бир долбоору да. Мамлекеттик кызматта жүрүп чыгармачылык менен элек болуш өтө кыйын да. Анткени мойнуңда аманат бар. Ушул ишти тапшырды. Канча акча аманат, канча кызматкерлер аманат. Ошон үчүн көбүнчө орустардын бир сөзү бар экен. Не работа, а забота заставляет переживать руководителя деген сөзчү. Ошон үчүн баягы гам менен жүрүп эле чыгармачылыкка жакшы убакыт болбой атат. Бирок эки чыгарма башталганмын. Бириси Юконун сүйүүсү деген чыгарма. Бул деле Японияга байланыштуу. Чындыкка негизделген жерлер аябай көп. Анан экинчиси мына бул армиядагы дедовщина деген балекет бар эмеспи? Ушул тууралуу бир повесть баштаганмын. Бирок эми аягына качан чыгабыз, эми Кудай таалам мүмкүнчүлүк берсе, аракет кыла бериш керек. Баягы убактым жок, анан кийин колдон убактым жок, мүмкүнчүлүгүм жок деген бул жалпоолордун шылтоосу деп ойлойбур. Эми ага негизи айтып калдыңыз, ар бир мисалы сизден бир чыгарма жараткандыгына негизинен канча убакыт талап кылынат? Эгерде мындай баш отуң менен киришсең, баягы илхам келгенде деген сөздү мен жаман көрөм. Анткени илхамды күтүп отура бербеш керек да. Кудай таала деле аракет кылганга берет, мээнет кылганга берет. Кени ким дейт? Кени деген бул 1% гана талант экен, 99% эмгек экен да. Ошон үчүн жазам деген адамдар калем кармап, кагазды алып туруп отурса, Кудай таала илхам берет да. Ошон үчүн мына антты 2009-жылы баштап, чындап айтканда мындай толук бүтүргөнүм 2015 болду. Арачылоодо тийип, анан чыгарбай кое туруп, кийин башка сюжеттер. Ошон үчүн эртерээк чыгара бериш керек экен. Эгер кое берсең, улам жаңылай бергим келет экен да. Ошон үчүн. Анан кийин жанагы биринчи Нурлуу толкундар деген ыр жыйнагымы 1993-жылдан баштап 2002-жылга чейин кырлар. Япон кереметтин сыры баш аягы бир 3 жылда бүттү. Өзү баягы бир сүрөтчү жөнүндө аңгеме бар да, бирөө айтат эмиш, мен ушу бир эле күндө тарттым эле, 1 жылдан бери сатып албай атам сүрөтүмү депчи. Анан ага акыл менен айткан экен. 1 жылда тартканда 1 күндө сатып элең деп. Ошон үчүн баягы сапатына караш керек да. Анткени бул жазган китебиң сенин окурмандарга болгон катың, пикириң, сунушуң. Чогоркат бизде onun кыска номерине дагы аябай көп SMS билдирүүлөр келген, аларды четтен жаңырталы. Эң алгач эле биздин Нуржигит агай ош шаарына кош келипсиз, ишиңизге келик деп 41-77 миң ортоң сындар аяктан телегөрчүбүз. Жана дагы жашоодогу раныңыз дейт 66-82 миң ортоң сындар аяктаган телегөрчүбүздөн суроо келген экен. Жашоодогу девиз жаратканды ыраазы кылуу, колдон жана тилден бирөөгө зыян жетпесин, пайда жетсин. Мынакей, урматтуу замандаш, биздин Нуржигит агадан да жооп ала алдыңыз деген терең ишенимди айта кетели. Мынакей Нурлуу толкундар жөнүндө да кеп кызгап калдык. Эми ушул учурда, ушул мүмкүнчүлүктөрдү сизден көрүп калсак болбоз. Албетте көркөм окуу жаатында. Жашоодо баягы орусча отрицание деген философиядан окугансыңар да. Адам баягы жаш өткөн сайын өткөнүн тана берет экен да. Анан кедирлерди окуп алып, мен пикирим ушундай беле, оюм ушундай беле деп. Мен өзүм жаздым беле деп. Абдан таң калам да. Таң калып. Анткени ыйман жөнүндө түшүнүк келгенден кийин көбүрөөк мекен жөнүндө, ата-эне жөнүндө, ыйман жөнүндө, биримдик, ынтымак, эл журт жөнүндө жазгым келип калат экен да. Анан ал куракта эми силерде канча жашыңар канча эле билбейм. Баягы 15 жаштан баштап 25 жашка чейин негизинен баягы сүйүү темаларын. Анан азыр болсо апа жөнүндө окуп берейин. Жакшы алат. Бул чоң бир поэманын бир бөлүгү. Эгер алсаң батасын, ушундайсың. Бак табасың, эч убак утулбайсың. 18 миң ааламды бийлесең да, эненин бир чачынын учундайсың. Жөө көтөрүп Меккеге алып барсаң да, ак сүтүнөн бир түндүк кутулбайсың. Азаматсыз дейли, терең ыраазычылыкка билдиребиз. Келиңиз эми Нуржигит ага, маегибизди ушул жерде токтото туралы убактылуу. Бизде алдыда жакшы бир пайдалуу кеңеш түрмөгү бар. Айтайын деген таң эрте турганда эмне ичесиз? Чай, кофе же кайнатылган суу? Муздак, бирок муздак суу ичем. Дистерленген болсо же болбосо жанагындай легенда сыяктуучу. Демек ушул сууну пайдаланасыз. Бирок азыркы заманда биздин дүйнө жүзү боюнча эң эле кеңири тарап аткан бул кофе болуп эсептелет экен. Эгерде кофе тууралуу маалымат бере кетсек, кофеде 1200дөн ашуун химиялык заттарды өзүнө камтыйт. Алардын 800 даамына жана шириндигине жооп берет. Анын курамында витаминдер B1, B2, микро жана макро элементтер болот экен. Ар күнү кофени колдонуу диабет оорусун алдын алууга жакшы таасир этет. Жана ошондой эле анын курамында серотин зат болгондуктан ал депрессия кабылган адамдарга жардам берет экен. Стрессден арылтат. Аялым эртең менен кофе берем дейт, бирок ичким келбейт да, анда иче беришим керек экен да. Бирок агай шашпай туруңуз, мынакей ар бир нерсенин жанакы каршы да нерсеси болот. Өстө эле бул күндө 4 же 6 жолу кофе ичүү кальций сөөгүлөрүн жууп чыгып кетүүсүнө жаман таасир этет экен. Жыйынтык сөөгүлөрдүн жанакы
сынык абалын алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле көп кофе уйку жоктугу, баш оору, артериялык басымдын көтөрүлүшүнө ушундай маалыматтар болду. Ал эми мындан да тереңирээк биздин кесиптешибиз Айдана Нурдинова жакшы бир түрмөк даярдаган. Дал ошол түрмөккө кезек берели, андан кийин майыкты улантсак, Келиңиздер анда урматтуу замандаштар, экранга жакыныраак келиңиздер. Пайдалуу кеңеш түрмөгүнөн жакшы бир маалыматтарды ала аласыздар деген ишеничтебиз. Өтөмен биз сапарыбызды алдыга карай улайбыз. Эскерде кете турган болсок, бүгүн биздин Куттусян сыйлуу коногу да бир тааныштырып өтөлү. Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун жетекчиси, Бергана сенсиң Япон кереметинин сыры ант ажамаган автору биздин сүйүктүү агайыбыз Нуржигит Кадырбеков. Дагы бир рет кош келипсиз деп айта кетели. Рахмат. Мынакей агай негизинен жаштарга максатка жетүү, ыймандуулук, анан дагы билим алуу жаатында жакшы бир семинарларды өтүп жүргөнүңүз дагы маалыматыбыз бар. Деги эле сиздин баштапкы максатыңыз ушундай ыйман фонду сыяктуу жерде иштөө беле же балалык максатыңыз бөлөк беле? Ушул ант деген чыгармада бир эпизод бар да. Мугалим келип жаш балдардан сурай берет эмеспи сабактачы, келечекте ким болосуң деп. Анан ошо башкы каарманы бирөөсү айдоочу болом дейт, бирөөсү дарыгер болом дейт, бирөөсү аңчы, бирөө курууучу, бирөө чабан болом дейт. Тиги болсо директор болом, анан биринчи катчы болом, ал мезгилде биринчи катчы чоң кызмат эмес беле. Бул Союз учурундагы чыгармада. Ошентип берет да, кесипти айтпай элечи, алда бир укканын айтса керек да. Ошол чындап эле ушул эпизоду, турмуш романдын бардыгы эле чындыктан алынган эмес, бирок ушул эпизод чындыктан алынган. Бала кезде өзүм эле ушу директор болом, начальник болом, анан кийин райком болом, обком болом, биринчи катчы болом деген сөздөрдү айта берчүмүн. Балким ошондой бир ушундай тарбия алсам керек да. Апам мамлекеттик кызмат иштетти эле, атам мамлекеттик кызмат иштетти эле, экөөсү сүйлөшкөндөрүн көрчүмүн. Анан биринчи катчы деген чоң кызмат адам экенин билчүмүн да. Анан бирок эч качан бир мындай умтулуп бир жерге мен отурушум керек, иштешим керек деп аракет кылган эмесмин. Кудай кайсыл ишти оң салса, ошол ишти аткарып келатам. Мухаммед пайгамбарыбыздын эле бир жакшы кадиси бар экен да. Адам өзү умтулуп, суранып атып барган иште береке жок экен, Кудайдын жардамы жок экен. Анан өзү оң келген иште Кудайдын жардамы бар экен. Эң башкысы кандай гана иш болбосун, рызкымды майын чыгарып, аткарган ишимден табайын, адал рызкы табайын деген ниет менен иштеп жүрөм. Чоң рахмат, кубанычтабыз. Азыркы убакта мынакей жаштарга кыска убакта чоң жетишкендиктерди илтер багындыруу үчүн кандай сунуштарды айтаар элеңиз? Чоң жазуучулардын бири азыр эсимде жок, Бернард Шоу экен, Фолкнер. Фолкнердин бир сөзү бар экен. Мен дейт, чыгармасы жөнүндө сураганда, бул чыгармада мынтип жазыпсыз дегенде, эсимде жок дегенде таң калтырган. Эмне дегенде, мен жазган чыгармамды унутуп коем дегенде, адам бир ийгиликке жетсе ошону унутуп коюш керек. Анан ошо менен жыргап жүрө бербеш керек да, анткени шайтан адамды алады кылат экен да. Убакыт жөнүндө сурабадыңызбы? Жарым күн өткөн күн эстейт экенбиз, кыйратып койдум же болбосо туура эмес иш кылдым деп ошону өкүнүп жүрө берет экенбиз. Жарым күнүбүз уурдалдыбы? Анан жарым күн эртеңгини, келечекти пландайт экенбиз да. Бир жылдан кийин мынтишим керек, 10 жылдан кийин мынтишим керек, эртең антишим керек деп. Анан бүгүнкү сенин реалдуу жашооң ошо менен жок болуп кетет экен. Ошон үчүн бүгүнкү менен жашаш керек, кечеги ийгиликти унутуп коюш керек, эртеңгиден үмүт кылып, аракет. Анан сөзсүз үч жакта өнүгүш керек дебедимби? Окуш да керек, спорт менен машыгыш керек, анан иштеш керек. Эң башкысы адамдардын көңүлүн алып туруш керек экен да, анткени мындан өткөн байлык жок. Бизде смстер келип туруп, жаңыртып өтсөк, Гүл Сакурадай адам самурайдай жоокердей болуу керек, Япон кереметиндеги бир топ учкул сөздөрдү кайдан алгансыз деген биздин 69-32. Бул туура эсимде бар. Ханава Сакура Хитова Буш деген сөз бар да. Гүл Сакурадай адам самурайдай болуш керек деп. Экөөнүн окшош жагы, сакура аябай кооз гүл да, окмуш эми шакалактап, бирок бизде мисалы өрүк гүлдөйт, анын аркасынан мөмө алат эмеспи? Эмнегедир мөмө албайт. Анын ушу алган мөмөсү гүл да, шакалактап укмуш кооз болот. Анан эле бир шамал болсо, бир жамгыр болсо, бир эле күндө жок болуп калат да, төгүлүп калат. Анан самурайлар да ошондой болгон. Биз бул дүйнөгө бир келдик, азыр гүлдөп жашап атабыз, бирок өлүмгө дайыма даяр бол дегенчи. Биздин мусулманчылыкта деле эгерде сен өлүмдү эстеп турсаң, жүрөгүң таза болот экен да. Адам жоопкерчилигин билет экен. Адамдардын көңүлүн капа кылбайын, мунун акысын берип коеюн, ата-энемдин батасын алып калайын деген жоопкерчилик ошондо болот экен. Ошон үчүн бул баягы өлүмдү эскерткен бир абдан бир терең маанилүү сөз да. Анан мекен үчүн жаныңды бергенге дайыма даяр бол деп чыган да самурайлар. Ошон үчүн айтылган сөз. Чоң рахмат, да бир смс билдирип бар экен. Кайсыл жазуучунун чыгармасын сүйүп окуйсуз дейт. 77-98 менен ортоңусунда айткан телегөрчү. Кийинки мезгилде Достоевскийди аябай жыргап окуп атам да. Бала кезде окуп түшүнгөн эмесмин. Андай деңгээлим жетчү эмес экен. Азыр деле эми мындай карасаң аябай сууз.
ойлойсуң да эми ким окуп чыгат муну депчи. Бирок башыңды көтөрүп окуй бересиң, ушундай көп нерсе аласың. Анан Мигель де Сервантес баягы Дон Кихот деген чыгармасы бар го, бул эми укмуш классика да. Укмуш эми тарыхты деле батырган, сатирасы деле бар. Укмуш бир мындай тарбиялык мааниси дагы терең, бардык жагынан алганда мындай мыкты романдардын бири. Анан кийин Маркестин Жалгыздыктын 100 жылы деген чыгармасы бул классика. Эми Айтматовду айтпай эле коеюн. Анан Юнус Эмре, Жалалиддин Руминин чыгармалары абдан мааниси терең экен да. Биз буга чейин батыстын адабиятын окуппуз, орустун адабиятын окуппуз, бирок чыгыштын адабиятын окуй эле экенбиз. Азыр болсо Фирдоусинин Шахнамесин окуп атам. Агай, эми алгач эле айтып калдыңыз, мынакей бизге СМСте келип өттү. Кайсы жанагы чет элдик биздин жазуучулар окуш дейт. Сиздин да чыгармаларыңыз балким биздин чет элдик окурмандарга таанымал. Же буюрса сизде келечекте башка бир тилде да жазуу идеясы бардыр. Айтканыңыз келсин, келечекте азыр эми баягы бир өзүңүз сурабадыңызбы? Кадр башталыктычы. Канча тил билесиз, канча тилде эркин сүйлөйсүз? Мен дайыма айтам да, мен бир эле тилде эркин сүйлөйм, кыргыз тилинде деп. Анда да толук билбейм. Анан баягы бишине үйрөнүп алгандан кийин мен мынча тил билем деген бул мындай туура болбой калат да. Адам билем деген күнү өнүгүү токтойт экен да. Эки нерсе адамдын билимине тоскоол болот. Биринчиси уялчаактык, себеби сен сурагандан уяласың да. Экинчиси текеберчилик. Мен эми ушундан сурайм, мен билбейт деп ойлобосун деп. Адам уялбаш керек, анан текебер болбош керек да. Анан адам илим алганда бир нерсени унутпаш керек. Ар бир нерсеге шүгүр кылыш керек экен да. Байлыгыңа шүгүр кыл, ден соолугуңа шүгүр кыл, күнүңө аманчылыгыңа шүгүр кыл. Ушу мага жетет, Кудайга шүгүр, Кудайдын бергенине деп топук кылыш керек. Бирок бир нерседе шүгүр кылбаш керек экен да. Топук кылып, каният кылып болот дебеш керек экен илим алууда. Эгерде илим алып алган адам каният кылып мага ушул жагы жетет десе, ал анын өлүмү менен барабар дейт да алымдар. Ошон үчүн илим алганда тынбай, адам же алдыга кетет экен, же аркага кетет экен, ордунда турбайт экен. Ошон үчүн тандоо өзүңүздө, же өнүгүңүз, же аркага кетиңиз. Чоң рахмат, келиңиз эмге Куржун Ошто сапарыңыз жолоошуларга дагы буралы агай. Анан дагы мына ушул мезгилдерде кайсыл теманын алкагында кимдер менен жолошуп жатасыздар? Анан бүгүнкү күндөгү деги эле мынакей Ыйман диний маданият өнүктүрүү фондундагы негизги миссияларыбыз, анан максаттарыбыз дагы кандай пландарды алда койгон? Бул абдан бир кеңири суроо болду да. Ошон үчүн Ошко кечээ Азирети муфтий менен келдик. Анткени быйыл тарых жана маданият жылы. Анан кийин буга чейин молдокелер жалаң эле экстремизм, терроризмге каршы колдонуп жүрбөйбүзбү? Эмне үчүн биз исламдын маданиятын айтпашыбыз керек да? Кийинки мезгилдерде баягы маданият десе эле кыргыздын өзүнүн маданияты бар, ислам башка дегендер чыгып атат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Исламдын кыргыз маданиятына тийгизген таасири аябай чоң. Жусуп Баласагындын чыгармасын окуңуз, Молдо Кылычтын, Токтогул атабыздын, Арыстанбек Калбат аталарыбыздын чыгармаларын караңыз. Мисалы бычак берсең кындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кун кетер, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көр вилдекер. Бул Токтогул атабыздын ыры. Ошол эле мезгилде адам кылган ишинин майын чыгара аткарсын деген хадис дагы бар. Маанилери аябай окшош да. Ошон үчүн элди бир идеологиялык негизде бөлүп жарбайлы деп улуттук маданият жана дин темасында лекция окуганы келди. Кечээ Оштууда болду, ОГИПИде болду, Ошмуда болду. Абдан студенттер жакшы кабыл алды да. Көрдүңүзбү? Биздин эң чоң байлыгыбыз бул ыйман. Анткени байлык, бийлик, үй жай, кийим кече бу дүйнөдө калат. Ыйман өзүң менен акыретке да кетет турбайбы? Ошон үчүн кийим кечебизге көңүл бөлөбүз, бирок ыйманга көңүл бөлбөгөнүбүз туура эмес да. Адамдын эң кымбат нерсе рух. Рух чыгып кеткенден кийин денени адам жакындарың деле жерге апарып көмүп коет. Ошон үчүн рухка кам көрөлү, жаштарыбыздын руханий потенциалы бай болсун деген ниетте келдик. Сон студенттер деп калдык эмнеке? Студенттер бизге СМСте жөнөттүр. Сиздин китептериңиздин кайдан сатып алсак болот? ОГПнин студенттери дейт. Эми китепти мен чыгарам, анан өзүм сатпайм да, жанагындай алып кетишет. Азыр ушундай бир адамдар иштеп турбайбы? Китеп сатып анан Ошто кел деген дүкөндө сатылып атат го дейм. Демек ушул жакта бар, Ошто Бишкекте болсо Нускада, Раритетте, анан Дилязыкта, анан баягы жеке сатып жүргөндөр да бар, айтор. Өзүм деле билбейм. Келиңиз эмге Куржун сиздин өзүңүз тууралуу дагы жашооңузга да борсак, бир күнүңүздү кантип пландаштырып кантип өткөрөсүз? Анан бош убактыңыз болобу деги эле? Эгер бош убактыңыз болсо, эмне менен алектенесиз? Деги эле спорттун кайсыл түрү менен машыгып жүрөсүз? Акыркысынан баштайын. Жумасына 2-3 жолу карате клубуна барам. Каратенин скиф деген түрү бар, шотакан деген. Анан бир чемпионатка чыгайын, медаль алайын деген деле оюм жок. Өзүм үчүн Сергек жашоо үчүн. Бул мен түшүндүм да, бул бала кезде спорт менен машыкканда күчтүү болоюн, биринчи атаман болоюн, анан кыйын болоюн деген сезим болот да. А спорт менен машыгуунун бир эле максаты бар экен. Жакшы адам болуш да. Жакшы адам болоюн дегенчи.
Анткени физикалык өнүгүү менен интеллектуалдык, руханий өнүгүүнүн бардыгы байланышы бар да. Адам эч качан түзөкпөй өткөн да, мындай өнүгүп өткөн, анан бирин-бири таяган 3-1 фактор экен да. Ошол, анан кийин биринчи сурооңуз кандай болду эле? Эмне менен убактыңыз өткөрөсүз бир бош күндүк убакыт болсо, жумушуңуз. Өзү эрте турганда береки бар. Мен мурда деле келип айттым эле, адамдарга айткым келет да, күн силер тосуп албасын. Биз күндү тосуп алалы. Күн чыкканга чейин турганда убакыттын аябай берекеси болот да. Анан ошондо бир бөлүгүн эми баягы намазга арнайм. Андан кийин спорт, баягы кан жүгүргөндөн кийин, анан кийин сөзсүз китеп окуш керек да. Күн чыкканга чейин ушул ишти бүтүрүп коюш керек. Мен башкасын билбейм, күндү ушундай баштаган жакшы болот да. Андан кийин колдон келсе жакындарга комплимент айтуу менен баштаса, анткени күн кандай башталса күндүн уланычы деле ошо болот. Деги эле комплимент айткан жакшы нерсе. Адамга дейт, тилиң менен колуң менен зыян жеткизбе, пайда жеткизет, пайда жеткизбесең зыян жеткизбе жок дегенде дейт да. Көңүлүң көтөрө албасаң жок дегенде кыжылат кылба, маанайын чөгөрбө дейт. Анан макта дейт, кечээ муну муфтий дагы айтты. Бирок бетине мактабаш керек экен. Бул бетине мактаган мойну сындырган менен барабар экен да, аркасынан макта дейт. Аркасынан мактабайсыңбы дейт, анда жамандаба дейт. Эгер адам бирөөлөрдү мактап, эч качан жаман сөз сүйлөбөсө, ынтымакчылык ошондо келет дейт. Анан ырыс алды ынтымак деп 1000 жерге жазып койгондон анан ынтымак келбейт деп. Чоң рахмат. Абзанда телегөрчүлөр суроо келген экен, мекенибиз өсүп өнүгүүсү үчүн өзгөрүүнү эмнеден баштоо керек, жеке пикириңиз боюнча дейт. Өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек да. Биз азыр отуруп алып туруп бүт дүйнөнү тилибиз менен өзгөртүп коебуз. Обама антип атат, анан Буш мынтип кетти, Путин антип атат, Атамбаев мынтип атат. Анан ошентип бирөөнү талкуулаганга кеткен кайран убакыт. Бизге ушул сөздү Кудай Таала бекер берип койгон да, акысыз берип койгон. Эгерде бая телефонго единицага бирдик салгандай кылып сатып алганыбызда сөздү аябай абайлап сүйлөйт элек да. Ошо отуруп алып эле саясатты сүйлөй беребиз, анан бүт дүйнөнү өзгөртөбүз дагы өзүбүз өзгөрбөйбүз да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Мисалы, бүткүл дүйнө мага жакшы мамиле кылсын деген бул кыйын да, сага жакшы мамиле кылдырыш. Бирок бүткүл дүйнөгө жакшы мамиле кылыш оңой, себеби бул өзүңдөн козгорган нерсе. Ошон үчүн өзүңдү өзгөртө бер. Ар бир адам өзүн өзгөртсө, аны көрүп, андан тарбия алгандар өзгөрөт, шакирттер өзгөрөт, бала чакасы өзгөрөт. Андан кийин бара-бара чөйрө да өзгөрө баштайт да. Ошон үчүн өзгөрүүнү өзүңдөн башта дегим келет. Чоң рахмат. Акыркы суроолордун бири болсун, Нуржигит ага, мынакей акыркы күндөрү көпчүлүк замандаштарыбызда пикирлерди айтып калабыз, улуу инсандарыбызда деле жаштарыбыздын ыйманы азайып баратат, улууларды узаттоо, кичилердү урматтоо деген сыяктуу сөздөрдөн да алыстап баратат дейбиз. Деги эле ыймандуулук жөнүндө да сөз кылып жатабыз. Ыйман түшүнүнө кеңири токтолуп кеттиңиз, анан көрсөтүүбүздү жыйынтасак. Мен бая сөздүмдө кошуп кетпедимби? Бул ыйман деген адамдын рухунун көркү экен да, жашоосунун бактысы экен. Бакыт дегенде байлыкты ойлоп кетебиз, бакыт дегенде бийликти ойлоп кетебиз. Кудай Таала анысын деле, мунусун деле берип атат, Кудайга шүгүр. Бирок мен мисалы ак үйдө деле иштедим. Мындай бакыт таппайсың да, балким карьера табасың, балким кайсы бир деңгээлде, ага да шүгүр. Ошон үчүн эң чоң байлык бул ыйман. Эң чоң байлык бул күнөөлөрдүн кечирилиши. Ыйманы бар адамдын баягы ички бир тормозу болот да. Жаман нерседен сактай турган. Анткени камера карап турат дебейсиң, ата-энем көрбөй калбайт дебейсиң, дайыма Кудай Таала карап турганын байкайсың да. Билиш керек ушуну. Ошондо адам өзүн баягы жаман нерседен тыйып, жакшылыкка эткенде. Анан экинчиден түбөлүктүү нерсе бул бакыт да. Айтпадымбы, дүнүйө, байлык, бийлик колдун кири, бүгүн бар, эртең жок, акыретке алып кетпейсиң, бирок ыйман бул түбөлүк сен менен боло турган. Анан жаштарыбызды көп эле жамандай бербеш керек. Кудайга шүгүр, биздин жаштарыбызда талап жакшы, мен көрүп атпаймынбы? Илим, билими жакшы. Мондой жаштар бар. Биз айттык го, бармагы менен. Эң бир мыкты жаштар бар. Келечеги кең жаштар бар. Көздөрү күйүп турган, оозунан түтүн, көзүнөн от чыгып турган жаштар бар. Анан жаман дей берсең, жакшыны да жаман кылып аласың. Менин апамдын бир сөзү бар да, жакшы дей берсең, жаманды да жакшы кылып аласың да. Ошон үчүн жакшы дей берели, жакшылык өзү келет, Кудай буйрса. Кыргызстаныбыздын келечеги кең, ыкмалы ала тобузга тең деп ишенем. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, бизге жакшы бир маектерди бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Нуржигит ага, келиңиз, эми эркин микрофон сизге узаталы. Калуу тилек сизде болсун. Эркин микрофон, ушу эркин бирдеме айтыш да кыйын экен. Эң башкысы айткан сөзүбүз менен кылган ишибизди ал келсе экен. Жараткандан ушуну тилейли. Мисалы, Имам Азам деген бул биздин мазхабыбыздын башчысы да, ошого бирөө келген экен да. Балам таттууну аябай көп жеп атат. Биз деле ойлонобуз го, тиш ооруп калбасын, анан кийин сөөгү катып калбасын, өспөй калбасын деп. Анан мен айтсам укпай атат, элдин бардыгы сизди угат деген экен да. Эмнеге? Эмне үчүн ал кишини уккан? Анткени сөз менен ишти алып келген экен да. Ошондо Имам Азам айткан экен, макул балаңды 40 күндөн алып кел деп. Анан 40 күндөн кийин күтүп алып келсе,
балам таттуу жебей жүр деп ошондой айткан экен да. Анан эми ушул сөзгө 40 күн күттүңүзбү дегенде 40 күн мурда өзүм да таттууну көп жете элем. Сиз айткан күнү таттууну токтоттум, 40 күн тазаландым, андан кийин гана бирөөгө акыл үйрөтүп атам деген экен да. Кудай таала ар бирибизге ошондой такыбалыкты, ыймандуулукту насип кылсын. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы бекемден соолук, үй бүлөлүккө бакыт каалайбыз. Арбак өзүңүздүн мына ушундай пайдалуу, жакшы маалыматтарыңыз менен элибиздин деги эле жаштарыбызды ыйман жолуна өктөп жүрө бериңиз. Анан дагы сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.